Англия, Норвегия беттеши, Бразилияны жеңип туруп чыгып кетишти, көп өткөн эмесмин, сенсация болуп кетти айтсак болот. Дүйнө жүзүнүн баары как будто Аргентинага каршы болуп атат да. Бүт баары куплено деп элечи. Аргентина мына оңой сеткага түшүп калды. Швейцария өтө мыкты ойноду. Мага окшош да, дух боюнча. Акылы ушунчалык жокпу деп ойлойсуң да мындай. Мен да ошентип ойнойм, жантылашып. Ой, симуляция болуп кетти. Альварес баардыгын бузду да. Бир ката ушул менен бүтүп калышы мүмкүн эле. Командасын өзүнүн өлкөсүнө артка тартып койду эми. Белингем чечүүчү роль ойноп койду. Кудай жакшы көрөт окшойт, ошончолук ушул жигитти. Белингемдин жылдызы ачылып атат. Бирок бүгүн чече алган жок такыр. Жада калса ойуну жүрбөй жатса да гана алмаштырган жок. Барды эле сатып алабыз. Оюндагы эң начар оюнчу. Рука Бога, Марадона. Эмнеге пас берген жок деген суроо. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору. Кайрадан эле бизде футбол аламы берүүсү. Бул жакта биз дүйнө чемпионаты тууралуу маектерди куруудабыз жана бүгүн бизде кезектеги чыгарылыш. Бүгүн биз чейрек финалдарды аяктап, жарым финалды көздөй жөнөдүк. Жана биздин чалыштарды колдогон биздин жакын досторубуз биринчи барганда эле дароо эле бизди колдоп кеткен бул Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин жакын досторубуз бул Шоро компаниясынын легенда суусуна дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын дагы аябай сонун жакында иш-чарасы болот. Билесиздер, 19-июль күнү дүйнө чемпионатынын финалы болот. Ошол финалдык беттешти Ала-Тоо аянтчасында биргеликте көрсөңүздөр болот. Жана бизде бүгүн конокто өзгөчө биздин меймандар. Бул деген инсанды баарыңыздар тааныштырсаңыздар керек. Ошол 1-1 студия, 1-1 студионун негиздөөчүсү жана башкы директору Бир-Бир. Асхат Табалдиев, кол чапкыл. Жана Шохрух Гаипов. Бул адамды менин оюмча ошол футболду өтө кызыккан адамдар билет. Кыргызстанда биздин Кыргызстанда комьюнити бар. Ошол футболду кызыккандар, футбольный гиктер деп коет. Ошолордун арасынан мынакей эң эле мыктысы, футбольный блогердин бизде аз эле, мына эң эле мыктысы ушул жигит. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле Кубанчы Мамединов, УТРК спорт телеканалынын алып баруучусу. Бүгүн байкелер негизги темабыз 2 матч түндө болду. Бизде жарым финалчылар аныкталды жана дароо эле баштап кетели. Биринчиден эмоциялар жарым финалдар тууралуу. Анткени топ командалар чыкты. Тарыхта биринчи жолу жарым финалга ФИФАнын рейтингинде топ 4тө командалар чыкты. Биринчи орун менен 4-чү орун бул деген Аргентина, Англия, экинчи орун, үчүнчү орун бул Франция менен Испания. Демек, эң мына каймактар чогулуп туруп мына жарым финалга чыкты да. Кандай гана сонун э. Балким мурун Хорватия, Марокко ошону чыгып кеткен, мында болсо алар жок. Кандай ошого карайсыздар? Жакшы болдубу же болбосо силер мындай андердог команданы күткөнсүздөрбү? Норвегия чыкса болмогай, Швейцария чыкса болмок деп ойлоптуңар беле? Албетте мен эми тарых үчүн аябай көрөм футболду. Тарых жарата турган командаларды сүйөм. Анан жана Норвегияга аябай болейт эткенмин. Укмуш чыгышса биринчи жолу дүйнө жүзүндө ушу жарым финалга чейин барып ушундай сонун келе чыгат депчи. Анан ошолор чыга албай калышты тилекке каршы. Бирок рейтинг FIFA иштейт экен. Иштейт экен. Бирок баары эле күткөн болуш керек ушул именно ушул 4 команда жарым финалга чыгат деп. Оюндар тууралуу эми эң эле мындай жакын койгон бул Аргентина баштайлы. Анткени ал оюнду мынакей 2 саат мурун көрүп бүттүк. Бул беттеш тууралуу ойлор кандай болду? Башынан эле биз Аргентина мына оңой сеткага түшүп калды. Мына булар эми оңой өтөт деди керек. Тескерисинче мынакей караңыздарчы кандай оор сетка болуп калды алар үчүн. Анан кийин бүгүн дагы Швейцария ойлогонбуз да, балким мынакей Манзамби жок, мына ушундай команда менен анан кийин кызыл кагазда болуп калды бул командада. Мына тебелеш керек дегенде жок, тебеле алган жок. Негизи эле Аргентина эмнеге мынчалык кыйналып атты деп ойлойсуз? Айтып кетсем, негизи Аргентина бул дүйнөлүк чемпионатта биринчи ушул Сен Аргентинаны көрмөңүз, Мен Аргентинаны көрмөдүм, ошон үчүн бир эле Аргентинанын бардык матчтарын көрдүм. Айта алам, Аргентина давлениясы жок ойноп атат да биринчиденчи. Эгерде даже мурдагы этапта Египетке деле утулуп кеткенде эч кандай болельщиктер жактан же өздөрүнүн аргентиналыктар жактан эч кандай жаман сөздөр чыкпаган. По-любому алып койгон 2022-де уже Кубок мира бар. Ошон үчүн давлениясы жок ойноп атат ал. Биринчиден, экинчиден уже Аргентина экинчи номер болуп ойношто үйрөндү да. 22-жылы алар прям биринчи номер болуп, өздөрүнө прям статистика боюнча пастарга иштеп болсо, азыр десе топту берип коет, күтүшөт, өздөрүнүн моментин күтүп, даже Египетте ага чейин Кобо Верде болгондо деле моменттерде топту полностью эле берип коюп, экинчи номер болуп ойношто үйрөндү. Бүгүнкү матч жөнүндө айта турган болсок, башталганда эле 13 минутада гол болду.
10 мүнөттө гол болду, бирок 10 мүнөткө чейин Аргентина бир жолу деле атака кылган деле жок да. Биринчи атака болгондо эле Макалистер 3 жолу теуп көрдү. Биринчи угловой болду, экинчи кайра угловой, үчүнчүсүндө уже гол болду. Давлениясы жок ойногон үчүн дальше кетти. Жеңил буларга. Жеңил. Урматтуу достор, сиздерге кону менен маалымдайбыз. Биздин башкы өнөктөшүбүз болгон Аманат Сити курулуш компаниясы өздөрүнүн кардарлары үчүн масштабтуу акцияны жарыялайт. Эми батир сатып алуу менен бирге сиздер дүйнөдөгү эң абройлуу болгон спорттук иш-чаралардын бири Сингапурдагы Формула 1 жарышына жолдомону белек аласыздар. Эң башкысы, бул жакта эч кандай конкурс же лотерея жок. Жолдомо акциянын ар бир катышуучусуна кепилденген түрдө берилет. Аянты 70-тен 90 чарчы метрге чейинки батир сатып алсаңыздар, сиздерге бир жолдомо белек кылынат. Агерде сиз 90 метрден жогору батирди алсаңыздар, анда сиздерге 2 жолдомону белекке берет. Аманат Сити жаңы үй жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан жер. Аммо Аргентина тууралуу, оюн тууралуу мындай кубан. Эми Швейцария ойнотту да. Анан буларда эми мындай утканга мүмкүнчүлүк болгонбу негизи? Башынан мындай шанстар болгонбу Аргентинага каршы? Анан кийин оюн учурунда мындай сценарий болупту да. Ошол сценарий менен мындай утканга бир жол бар беле негизи буларда? Негизинен бар болчу. Буга чейин божомол кылганда жогоруда айтып кеткем да. 0-0 же 1-1 болуп, анан пенальтилер сериясында жеңүүчү аныкталат деп айткам да. Негизинен ошол сценарий өтө жакын болду. Дээрлик жакын болду. Анан эми оюндун башынан айта турган болсок, негизинен жогоруда айтканда Аргентина ошол биринчи голду киргизип алгандан кийин алар шашылып ойноп калды. Билесиздер, ошо Кабо Верде менен болгон беттеште деле 1-0 эсебинде биринчи тайм жеңип калып, анан экинчи таймда өтө эле бошоп чыгып ойнобой коюшту го. Анан Кабо Верде көрсөткөндөн кийин эсеп теңегенден кийин анан кийин кайра жанданышты да. Бул жакта деле ошондой болду. Мына 1-0 болду. Анан биринчи тайм бүттү. Экинчи таймда байкасаңыздар Швейцария өтө мыкты ойноду. Өтө көп соккулар болду, чабуулдар болду. Анан эсеп теңелди 1-1. Эгерде ошол эсеп 1-1 болгондон кийин деле менимче Швейцарияда экинчи голду киргизүүгө мүмкүнчүлүк көп болчу. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, андан 5 мүнөт өтүп өтпөй кызыл айып кагаз болуп калды. Бул дүйнө чемпионатында биринчи жолу VAR системасы экинчи сарык айып кагазды караганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Ошондо эреже киргизилген. Анан бул жакта ошол экинчи сарык кагазды Эмболого көрсөттү. Мына ошол нерсе көп нерсени чечип койду. Эгерде Эмбологонун кызыл кагазы жок болгондо, менимче Швейцария деле өтүп кетмек. Албетте пенальтилер сериясына бармак. Анан эми пенальтилер сериясына жетсе, менимче Кобель эми ар жактан айтыш кыйын, Мартинес деле күчтүү, бирок Кобель дагы бул оюнда чындап кураш кармап, андан соң бир нече соккуларды кайтарды. Ошол эле Мессинин, ошол эле башка Альварестин негизинен өтө сонун болмок да. Негизи пенальтилер сериясы күтүп жатканбыз, бирок Альварес бардыгын бузду да. Буга чейин көп сындар болду, мына 4 оюн 5 оюнда бир дагы мындай натыйжа эч нерсе кылган эмес. Өзү мынакей Атлетико менен кетем кетпейм деп бир аз психологиялык жактан өзүнө оор болчу да. Мындай ойнай албай жатканда бул ирет мынакей Скалонияга биринчи мүнөттөн баштап ишенди. Жада калса оюну жүрбөй жатса дагы аны алмаштырган жок. Анан 112-чи мүнөттө, 113-чү мүнөттө келди дагы эми ал соккуну менимче башка дарбазачы деле кайтара алмаган эмес, укмуштай керемет сокку. Эми ошол нерсе чечип кетти. Ал эми 3-чү гол, эми бул албетте Швейцария толук курам менен атака барды, анан каршы чабуул болуп калды. Бул учурда албетте Эмболо менимче эгерде Латын Америкалыктар болгондо менимче Эмболону азыр укмушта бир кысым көрсөтүп, үй-бүлөсүнө кысым көрсөтүп укмуш болмок да. Эми ал эми Швейцарияда андай жок болуш керек эми, Швейцарияда андай жок. Бирок мына Эмболо чындап командасын өзүнүн өлкөсүнө артка тартып койду. Эми мен башка сары айыпка топ үчүн күрөш жүргүзүп деп алса түшүнүктүү. Анан симуляция үчүн болгондо дагы айып аянчанын ичинде эмес, эми борбордук бөлүктө эми Кызык эле. Азыр сурап коелу как раз. Аскат беке, эми сиз продюсер катары кинолор өтүп жана Эмболо мындай сиз ишенбек белеңер мындай судья болуп атканда ушундай актерский мастерство менен жыгылганда өзүңүз көрдүңүзбү? Жок, актер кастингден өтпөй калды. Өтпөй калды, ошон үчүн туура эле берди болуш керек. Байкаган болсоңуздар, VAR-га биринчи Паредестин биринчи Дароль ага сары кагаз көрсөтпөдү. Анткени ишениптир да бияктан. ушуну кайра көргөнү барып, анан VAR көргөндөн кийин симуляция көрүп калып. Жо таң калыштуу, азыркы заманбап технология бар. Мындай 40 камера сени тартып турат. Ушу кантип мээси жетти ошогочу, мындай мен ушул жакта мындай контакт жок болсо деле жыгылам деп. Еще сен утуп атасың. Мындай такыр эле мындай акылы ушунчалык жокпу деп ойлойсуң да, мындай сары кагазың бар еще.
Жок, кылан сонун айтты. Бир башка бир мамлекет болсо кыстап салмак. Особенно Латинская Америкачы. Латинская Америка горячийлер болсо үйүн өртүп. Колумбияда бир футболист гол киргизе албай калып 92-жылы. Ошонун артынан өлүп кеткен баарыбыз билишибиз керек. Анан байкаган болсоңуздар, ушул моментте деле Паредис болчу. Биринчи сары айыпка алганда деле Паредис болчу. Экинчи сары айыпка кара Паредис болду. Анан сиз айткандай эмне үчүн андай кылды деген суроого мен кичине МБОну жактап да көрсөтүп айтсам, бул футболдук мектептерде ушинтип үйрөтүлөт да көбүнчө контакт издеш керек деп. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, анда контакт издеш керек. Ой, симуляция болуп кетти, бирок башка четинен ал деле жакшы жагын ойлоп кылган нерсе болду. Ниети жакшы болчу да. Ниети жакшы болду. Ак ниет болчу да. Анан балким МБО кызыл карточка албаганда биринчи дополнительный таймга өтпөй эле бүтүп калышы мүмкүн болчу да. Себеби кызыл айып кагазын алды, анан Швейцария акырын коргоону карап баштады. Аргентина кичине атака өткөндөн коркту, себеби контратакадан коркуп, ушундай оюндун эмес кичине өзгөрүп кетти да. Акыркы 10 мүнөт ичинде дээрлик атака болгон деле жок да, чабуул болгон деле жок, себеби бир ката ушул менен бүтүп калышы мүмкүн эле. Ошон үчүн уже 85-мүнөттарда менин оюм боюнча Швейцария деле, Аргентина деле морально уже дополнительный таймга даярданып башташты да. Негизи азыркы футболдо мынакей жакында эле Мбаппеники болду, ушундай учур. Эми ачык айтыш керек, биз башында ушу оюн учурунда караганда пенальти сыяктуу эле көрүнгөн. Бирок кийин кайталоодон карасак, эми Мбаппе аябай издегендей да, контакт издеп, бирок ушунчалык мындай чебер экен да. Бул деле чеберчилик керек да, мындай контакт тап, ошол жерден ошого барып, мындай чеберчилик эмес, эрк да керек да мындай. Анткени аяктан дароо эле кызыл айып кагаз берип койушу деле мүмкүн болчу, биякта ишенбейчи. Ал деген идеально тосуп берди бутун, жыгылып да берди. Судья да ишенди, VAR да ишенди, бүт баары ишенди, дүйнө жүзү баары Мбаппе молодец болуп калды. Бияктан эми болой мындай, билбейм. Көпкө чейин, балким даже карьерасы бузулуп калышы мүмкүн мындан кийинчи, үйгө барып турупчу. Анан мындай суроо болот да, Месси тууралуу. Эми Аргентинанын оюну Мессинин айланасында болуп атпайбы, бүт элечи. Бул эми бирөө айтышы мүмкүн, бул тескерисинче аларга терс таасир этиши мүмкүн болчу депчи. Бирок мындай жыйынтыгын көрүп атабыз, жыйынтыгы жакшы да. Экинчи дүйнө чемпионатта булар деген жарым финалга чыгып кетишти. Мессинин айланасында болду, бирок бүгүн Месси деле мындай эң чечүүчү роль ойногон жок, бирок биринчи пасты алып берди. Негизи эле ушул Мессинин айланасында болуп аткан футбол буларды чемпион кыла алабы экинчи жолу? Кандай ойлойсуздар бул? Албетте, менин оюмча ошол нерсе болуп кетиши мүмкүн. Жана тарых деп атпайбы, азыр бүт дүйнө жүзүнүн баары как будто Аргентинага каршы болуп атат да. Анткени, вот им везет деп элечи, короче, бүт оңой эле алып атат. FIFA жардам берип атат айланайын. Бүт баары куплено деп элечи. Бирдемке конфликттер деле издеп эле. Бирок менин оюмча, это совпадение болуп атат, просто совпадение. Анан Месси эми кармасы ошондой окшойт, Кудайдын алдында Кудай жакшы көрөт окшойт, ошончолук ушул жигитти. Ошон үчүн экинчи жолу дагы чемпион болушу мүмкүн, спокойно. Şu көп дагы мындай ортодон жоготуулар болду го. Мессинин да чүнсү болот, билесиздер, 14-жылы кандай болду, 18-жылы. Мындай футбол буга көп карыз болуп калды айтсак болот да, анан кийин футбол карыз болуп туруп кайра берип атты карызынчы Мессига деп элечи. Пенясы менен берип атат. 2+1 дегендей дагы бир чемпионат берип подарктап коюп. Ооба. Мен Аргентинанын көрөрман катары чемпионат, дүйнөлүк чемпионат башталганда эле максимум финалга чейин барат деп ойлогом да. Себеби утушуна анчалык деле ишенбейм, себеби тарыхта эле 2 жолу Бразилия эле уткан болуш керек, 2 жолу подряд. Башкасы Франция финалга чейин чыкты. Ага чейин башка командалар, башка сборналар жеткен эмес, ошондуктан ушундай деп ойлогом. Бирок азыр көрүп атам, Аргентинада смена поколений деле болуп атат. Жаш жылдыздар деле бар, алардын деле жылдызы ачылып атат, Альмада же Никопа сыяктуу ушундай эле ветерандар деле азыр старттык курамда, ушул эле Атаменди же Паредис, ошол үчүн бардык условия бар да чемпион болушкачы. Анан мурда 2014 же 15-16 Кубок Америкада болгондо Мессинин оюндарын көргөмдө, Месси прессинг кылчу эмес да. Азыр бирок 39 жашта, бирок бүгүн деле Швейцария менен оюнду байкасаңар, Месси прессинг кылып ойноп жүрөт. Көбүнчө эмес, кээде бирок кылып атат. Балким ушун үчүн азыр алып атат ошону. 39 жаш, действительно мен өзүм билем. Ор 39-да. 39-да пиктемин. Где Месси, где я, такой. Ага чейин метеш болду. Англия
Норвегия беттеши мындай өтө кызыктуу болчу. Негизи эле анткени бияктан алганда эки карама каршы команда, бул жактан бүт калган жылдыздар, эң кымбат состав, бул жактан караганда команда мындай выскочка деп койсок болот. Бразилияны жеңип туруп чыгып кетишти, көп күткөн эмес, сенсация болуп кетти айтсак болот. Анан кийин негизи бул беттештин өзү кандай болду ойлойсуздар? Анан кийин бир тиреш болду да. Башында Кейн менен Холланд атканбыз. Бирок акыры Беллингем болуп кетти. Беллингем чечүүчү роль ойноп койду. Холланд негедир мындай чече алган жок. Анан эмнеге Норвегия ута алган жок деген бир мындай ойлор бар ошо. Барбы ойлор? Норвегия эми оюндан мурун эле жакшы оюн күткөм. Бул оюн жакшы матч болот деп ойлогом, бирок правду надо смотреть в глаза, ошон үчүн Англияны утат деп утушуну билгем, туурусун айтсам. Анан эмнеге Англияны жакшы планга чыккан себеби Беллингемдин жылдызы ачылып атат, көргөнүңүздөр эле. Анан мен Барселонанын көрөрманы катары айтам, жакшы Гордонду эртерээк эле сатып алыптыр, болбосо азыр билбейм дагы 20-30 миллион кошулмак го дейм үстүнө. Уже бүгүн эле ассист болду, ага чейин 2 ассист, Гордондун эле жылдызы ачылып атат. Сенстер биринчи матчтарда Решфорд чыгып жүргөн, сол жактан, сол капталды. Азыр Гордон уже старттык курамдын оюнчусуна айланды. Анан айта кетчү нерсе, бул албетте Англиянын биринчи голунда көрдүңүз жокпу, топ эмеге тийген экен. Көрдүңүздөр, камера тийген экен. Ушул оюн убактында мен өзүм деле байкабай калдым. Аны эч байкаган жок. Андан кийин көрүп, анан ошондо ойлонуп калдым. Билбейм, балким азыр ушундай жана сиз айткандай эле 20-30 камера болгондо эмне үчүн оюндун өчүрүндө ошондо көрүлбөй калды деген суроолор пайда болот да. Негизи эми Хуан, сен айтып көрсөң, Холланд негизи буга чейин бир какой-то бир сыйкы деп коебуз, магия деп коебуз, ошонусу иштеп кетет го. Холланд мындай туруп эле оюн чечип кетип аткан да, бирок бүгүн чече алган жок такыр. Эмнеге андай деп ойлойсуң? Эмнеге чече алган жок бүгүн? Эми негизи Эрлинг Холланд киргизе турган голдорун киргизип койду буга чейин дүйнө чемпионатында. Анткени ошол 6 гол деле укмуштай чоң көрсөткүч. Алгачкы жолу дебюттук дүйнө чемпионатында болгондо дагы эми анчейин күчтүү эмес, эми топ команда эмес Норвегия менен. Анан Англия менен ойногондо сөзсүз түрдө кыйын болор, түшүнүктүү болчу. Анын себеби дегенде ал жакта ошол эле мына Манчестер Ситиде ойногон Марк Гей бар, башка Англия премьер лигасында ойногон оюнчулар бар. Ал Эрлинг Холландка азыраак мүмкүнчүлүк берилмек да, бул эми күтүлгөн нерсе. Анан сөзсүз түрдө бул оюнда Эрлинг Холландка топ жетпей жатты. Жөнөкөй нерсе ошо топ келген жок да. Эгерде ага 1-2 жок дегенде 3 мүмкүнчүлүк болсо, анын бирөөсүн киргизмек, бирок андай да мүмкүнчүлүк болгон жок. Эң ошол оюндагы чечүүчү учур ошол Александр Сёрлот болду. Менимче бул оюндагы эң начар оюнчу. Ошол баштыруучу, ошол сол бакен эмнеге ага ишенип жатат түшүнүксүз. Себеби дегенде Бразилия менен болгон оюнда деле билесиздер, ал ошол 45 мүнөт ойноп, андан кийин экинчи таймда алмаштырып салган. Ошол 45 мүнөт ичинде деле өтө көп жолу алдан да. Өтө көп жолу топту жоготкон, бирок Норвегиянын баштыруучусу кайра ошо Александр Сёрлот ишенип артты. Менимче туура эмес нерсе. Анткени Александр Сёрлот узун бойлуу, эми ачык айтканда ал эми соккусу бар, жакшы. Башы менен экинчи кабатта жакшы ойнойт, бирок эми азыркы заманбап футболдо вингер деген бул ылдамдыгы күчтүү, анан дриблинг болуш керек да. Александр Сёрлотто андай экөөсү тең жок да. Анан аны эмнеге койду таптак түшүнүксүз. Анан ошол учурда эмнеге пас берген жок деген суроо. Эгерде пас берип кой, жөнөкөй эле пас берип койсо, менимче Эрлинг Холланд жөн эле киргизмек. Эгерде 2-0 болгондо менимче Англияга өтө оор болмок. Утулуп деле калыш мүмкүн болчу да, эсеп 2-0 болгондон кийин. Ошол жерде чечүүчү учур ошол болду. Анан бул жакта Англиянын жеңишине сөзсүз Джуд Беллингем. Бул оюнда мына көпчүлүгү Холланд менен Кейнди салыштырган, бирок жыйынтыгына келе турган болсок, бул оюндун эң начар оюнчулары биринчи очередте Кейн, анан Холланд болуп калыптыр да. Анан Джуд Беллингем чындап лидер экендигин дагы бир жолу тастыктады. Биринчи голдо эми жеке чеберчилик, албетте пас да жакшы, бирок андан ары өтүп баргандыгы, экинчи учурда эми ал борбордук чабуулчу эмес, бирок кайсыл учурда кайсыл жерге баш керек экендигин билип, ошол нерсени сезип калгандыгы бул дагы өзүнчө чоң чеберчилик. Анан сөзсүз Джуд Беллингем мына 4 оюнда мыкты оюнчу аталды. Менимче ошол эле Мессиде эле да, Мессиде деле 4 оюнчу ошондой да. Джуд Беллингем бул турнирде мыкты оюнчу болууга азыр биринчи орунга чыкты го дейм. Ошол Месси, Мбаппеден кем калбайт да. Содеке, эгерде Англия чемпион болуп калса, чемпион болуп ийди. Кана. Англия чемпион болуп калса, Беллингемдин мындай канчалык мүмкүнчүлүктөр бар мында алтын топ алганга деп ойлойсуз? Беллингем точно эме болсо, жанагы
самый красивый игрок деген номинация болсо точно алып кетмек. Билбейм, мүмкүнчүлүк барбы, жокпу. Албетте чоң болуш керек. Сиз үчүн ким болот азында бир тройкада ким бар? Эң мыктыбы, эң мына мыкты. топ 3 сиз үчүн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен азыркы учурда мынакей 3 фаворит претендент. Не, мага Холланддын оюну жагып атат. Аябай жакты да. Сүйүп калдым аны. Башкача бир ачылды мен үчүн быйыл. Месси жагып атат. Эми бул Англия менен Норвегиянын ортосунда беттеште биз бир жыйынтык кылып койсок болот. Норвегия азаматтар негизи булардын ушул этапка чейин жетип, анан кийин негизги фавориттердин бирине каршы ушундай оюн көрсөткөн өзү эле негизи эрдик да. Анан булар потенциалы менин оюмча дагы будан да өйдө болушу мүмкүн. Кийинки чемпионаттарда мына Марокко сымал эле, Марокко мурунку чемпионатта көрсөткөн өзүн, көп ойлогон да, балким бул потолок дечи, бирок быйыл көрсөтпөдү. Потолок эмес экен, дагы өссө болот экен деп. Эмки жылы дагы мен ойлойм, ушу Норвегия дагы келет дагы күчтөнөт. Эми каталар болду сөзсүз түрдө. Эми бул булардын деңгээли ушул азырынчачы, бирок жакшы болду. Жарым финалдар алда турат. Биринчи дароо менин оюмча фавориттер катары, анан кийин болжолдоп айтып кетели, ким утушу мүмкүн, кимдин мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Эми бул жактан элүү көбүнчөсү, бирок неден улам кайсы команданын кандай артыкчылыгы бар деп. Мынакей биринчи беттеш Франция жана Испания жазып койсок болот. Эсепти жазып, анан кийин эми кичине болсо дагы бир түшүндүрүп кетсеңиз, эмнеге ушул эсепти тандадым деп. 1, 2, 3. Асалбеке, негизги убакытта демек ниче тең чыгып деп ойлойсуз? Ооба. Бирок пенальти бул Франция демек, менин оюмча. Менин оюмча голдор көп болуш керек бул матчта. Анткени эки команда тең аябай күчтүү, пастары да мощный, голодорлор да толтура. Ачык футбол, мындай хуш кооз футбол болуш керек. Анан ошон үчүн хотелось бы 2-2. Андан кийин дополнительный времяда эчтеке болбойт болуш керек, анан пенальтиге чейин жетет деген оюм бар да. Меники деле ушундай экен, айтып коеюн сразу. Меники деле Франция, Испания 2-2 дедим. Анан тоже пенальтиге жетип туруп, меники 5-3 экен да. Сиз бирөө ишенбей коюп турсуз, Дембелеге билет деп келатмасыз. Менин оюм боюнча Франция, Испания 2-1. Менин оюмча наоборот голдор аз болот. Негизги убакытта бүтөт, Негизги убакытта бүтөт. Эки команда тең, эки сбордун тең, бири-биринин күчүн кандай экенин билишет. Ошон үчүн кичине бири-биринен айыгып коркуп ойношот. Ушундуктан 2-1 болот. Анан дагы бир албетте мен Испанияга көрмандык кылам, бирок 2024 Евро финалын Евродо полуфиналда ойношкон да бири-бири. Ошону дагы кайталанышы мүмкүн. Анда деле 2-1 болду эле, же 2-0 болду. Ямалдан 1 гол. Ямалдан 1 голду болот дейсиңби? И Торрес, Жан Торрес. 1 гол и 4 промах. Куба, сеники? Менимче бул эми жарым финал, эки команда тобокелдик барбайт, андыктан көп гол күтүү. Эми албетте көп гол күтөбүз, бирок Испания деле Дишам билебиз өтө прагматикалык машыктыруучу, андыктан көп гол кирбейт. Луис де ла Фуэнте деле көрдүк, мисалы Португалия менен деле ошондой күчтүү команда менен ал деле көп тобокелдик барбай, жоңуна топту көзөмөлдөп ойноп коет. Ошол себептен эсеп 1-1 болот. Анан пенальти сериясына келгенде менимче Майк Миньян күчтүүрөөк кылат. Буга чейин айткандай, мен ушу Унай Симонго дагы деле ишенбей жатам. Ошол Унай Симонго бир күч келгенде ал ката кетирет деп дагы деле ишенип атам да. Анан Майк Миньян буга чейин ошол Норвегия менен болгон беттеште бир пенальтини тосту. Жалпысынан быйылкы сезондо ошол чемпионатта мыкты Италия чемпионатында өзүнүн мыктылыгын көрсөтөт. Анан пенальтиден да күчтүү болуп, ошол жеңишти алып келеби деген ойдомун да. Пенальти сериясында Франция өтүп кетет. Бул ирет көп пенальтиден жаза басып атат, ошол себептен бир 3-2 деп коеюн. Кийинкини түшүндүрүп кетирсеңиз болот, биз жаза берели анда, булар жазып койгон болот. Анан Англия, Аргентина чындап кызыктуу оюн болот. Көпчүлүгү Франция, Аргентина 4 жыл мурунку финалды күткүсү келет, бирок менимче Аргентинага мына буга чейинки оюндарда ийгилик көп жылмайды. Менимче ошол жылмайган нерсе түгөнүш керек. Эми ар бир беттеште эле ийгилик бир тараптуу боло берсе, анда билбейм анда кандай болуп кетет. Менимче бул ирет Аргентинанын ийгилиги түгөнөт. Эми Англияда жеке чебер оюнчулар көп. Мисалы Швейцария, Кабо Верде мына командалык оюн жакшы болду, бирок мындай жеке бир чеберчилик жетишпей жатты да. Мисалы бүгүнкү күндө деле эми топ деңгээлде эч ким жок, албетте Гранит Жаканы бир аз топ оюнчу деп айтканыбыз менен башка андай деңгээлде оюнчу жок да. Англияда сөзсүз түрдө мисалы алмашуудан чыгып деле
оюнду өзгөртүп койсо болот. Мисалы Букая Сака менимче бул беттеште деле мисалы Норвегия менен Букая Сака өтө мыкты алдады, бирок 1-2 эпизоддо менимче пас бербей койду да, бир аз сараң болуп койду. Эгерде пас бергенде 1-2 эпизоддо менимче Англия Норвегияны дагы 3-1 эсебинде да утууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Андыктан Англиянын негизи курамы күчтүү. Ошол алмашуудан чыкса деле бүгүн Решфорд чыккан деле жок. Решфорд чыгып, ошо Сака чыгып, абалды өзгөртүп кетет. Андыктан Англия менимче тарыхында кайрадан ошол финалга чыгып, Франция менен чемпиондук үчүн күрөш жүргүзөт. Карама каршы экен. 2-1 тескерисинче Аргентина экен, Аргентина Англия биринчиден оюн башталгандан мурда албетте легендарлуу бир оюнду жана голду эстеп кетиш керек болот. Бул албетте рука бога, Марадона, менин оюмча гол века да барбы? Гол века да, аны баары эстеш керек. Анан бул 2-1 спорт аналитика жактан караганда эмес, көбүнчө менин көзүм боюнча караган жактан, себеби мен Аргентинага көрмандык кылам. Жүрөк конкретно эле тартат. Ошондуктан 2-1 болот деп ойлойм. Англия жылдыздуу курам болушуна карабастан өзүнө жараша кичине күчсүз жерлери деле бар. Мисалы үчүн ушул эле оң канатта дээрлик защитада эч ким жок азыр. Рис Джеймс бар, бүгүн чыкты оюнга, бирок ал деле травмадан кийин формасында эмес. Ошондуктан бүгүн Конс ойнады, центральный защитник. Ошондон эми жылдыздуу болгону менен өзүнө жараша няньдары бар. Ошондуктан Аргентинага ишенем. Голдор Месси гол сайбайт, бирок ассист обязательно. Менин оюм боюнча эми Альварес убакыты келди. Бүгүнкү голдон кийин анын жылдызы ачылышы керек. Жана именно исход решающий игрок Альварес болот деп ойлойм. Мен айтып кетейин, мисалы Англиянын ошо эки канатта коргоонусу слабый деп атпайбы, аргентиналык деле слабый да. Мисалы эми Талиафико, Молина сыяктуу оюнчулар буга чейин деле көрдүк, эми алар деле эми ошол деңгээлдеги оюнчулар эмес. Анан сөзсүз Аргентина ошол Молина, Талиафикону менимче ошол эле Решфорд бир топ кыйнаш керек. Жадагаза Мадуэке деле менимче кыйнап коет сөзсүз түрдө. Анан Аргентина ошол 86-жылы Марадона ошондой бир Месси кол менен гол киргизсе Англияны ута албайт го дейм. Бирок биз азыр VAR бар. Бар, Эми бар деле сатып аламыз. Моюң акыры алышты. Асылбек, сиздики? Меники точно Кубаныкында экен. Буга чейин Аргентинаныкы токтойт болуш керек уже, все фарт бүтөт окшойт. Ошону Англия жасаса, анда тарых күчтүү болот да. Это ответка за тот матч. Меники деле ошондой эле, в принципе, бирок меники эмнегедир негизги убакыт 1-1 болуп, анан кийин ошол дополнительный убакытта булардын эми кадровый резерв деген барго, менин оюмча ошол Англиядан күчтүүрөөк да. В любом случае күчтүүрөөк. Булар деген көбү чарчабайт, анан кийин эми булар мындай ойун алмашкандан кийин булардын эми деңгээли түшпөйт да. Аргентинага түшүп кетиши мүмкүн деңгээлине, честночи. Бирок канча дагы менин оюмча жакшы оюн болот, кызыктуу оюн болот. Бирок ошол Англияга көбүрөөк ишенип атам да. Канча дагы. Анан Джуд Беллингем гол кирет да, и Энсо Фернандестен гол күтөбүз. Челси. Жана дагы бир жолу айтып кетсем, ошол эле дагы бир решающий фактор болуп калышы мүмкүн. Бул давление кайра эле жанагы, который Англияга ооба. Себеби канча жылдан бери It's coming home деп келбей атат үйүнө, кайра эч кандай кубок. Ошондуктан ошол решающий фактор болуп калышы мүмкүн ал деле. Негизи бул жакта финал ким чыкса деле кызыктуу болот экен да. Мисалы үчүн Испания менен Англия чыгып калса, Евро 24-түн кайра эмеси болот. Повторение. Франция Аргентина 22-деги финалдын кайрасы. Англия Франциянын өздөрүнүн счеттору бар. Испания менен Аргентина чыкса, Барселона болельшиктердин эң жакшы көргөнү болот. Скабугет деп койгой. Финалды күтөбүз. Чоң рахмат. Бекелер, убакытты бөлүп, мынакей бүгүн биз жекшемби күнү тартып атабыз. Жекшемби күнү убактыңызды бөлүп бизге келдиңиз. Атайын матчты көрүп, уктабай. Бүгүн Бул чемпионат уктатпай койду го. бүгүн бизде конокто мынакей Шахрух Гаифов болду. Биздин ошо футбол блогери, каталсаңыздар болот, Инстаграмында бар. Ссылканы калтырып коелу, эсичи? Обязательно. Калтырып коелу. Жана ошондой эле бизде Асхат Табалдиев болду. Асхат беке, билем азыр футбол тууралуу кино тартып атасыздар, балким сериал, Ушул жөнүндө айтып кетпесиз, кыскача эмне жөнүндө болот? Анткени бизден футбол, спорт жөнүндө аз да. Эми жаш кезден бери Данияр мен балдар болуп профессионалдуу футболчу болгубуз келген да. Эмне бар амбициялар? Амбициялар бар болчу. Эми ал амбициялардын баары өлгөн. Анан азыр продюсер болгондон кийин, кино жаратуучу болгондон кийин жок дегенде ошого салым көрсөткүбүз келип ушундай сериал жасаган жатабыз. Көптөн бери 7 жыл мурун уже ойлоп тапканбыз бул идеяны.
Анан өспүрүмдөргө мындай молодежный аябай футбол жагына көп көңүл буруп, именно экшн сценаларды жакшы тарткыбыз келип атат. Жана Кыргызстанга жаңы жылдыздарды ачкыбыз келип атат. Ошон үчүн ноунеймдарды издеп атабыз. Азыр кастинг жүрүп атат, активдүү. Сонун краштарды тапкым келип атат, чтобы мындан кийин там деп бүт баары, короче, эзилгендей. Ошон үчүн 10 серия болот. Кудайым буюрса, быйыл ноябрдан баштап чыгып баштайт. Тартууга августтун ортосунда кирип атабыз уже. Кастинг жүрүүдө азыр, Азыр жүрүп атат. Демек, урматтуу биздин көрөрмандар, билем сиз араңаларда көп бар, эмеспи что, Ооба. Кайрылсаңыздар болот, инстаграмдарга барып, кастингдерди таап, футбол бизде кино тартылбайт, негизи элечи спорт тууралуу, мынакей тарых бул. Бизде сериалдар жок болчу, ошон үчүн ийгилик силерге, Сотбек. Ошон үчүн рахмат. Жана ошондой эле бизде конокто мына Кубаныч Жомединов болду, биздин спорт алып баруучубуз жана баяндамачыбыз. Жана ошондой эле биздин өнөктөштөр, бизди колдоп келген Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Аларда сонун акция жүрүп атат. Атайын ошол спорт сүйүүчүлөр үчүн акция. 70 чарчы метрден 90 чарчы метрге чейин батир алсаңыздар, дароо эле сизге белек болот экен жолдомо Сингапурдагы Формула 1ге барып, кадимкидей жолдомо аласыздар. Эгерде 90 метрден чарчы мындай өйдөрөөк болгондо, үй керек болсо, 2 жолдомо берилет экен да. Так что аябай жакшы акция. Жана ошондой эле биздин соңдошторубуз бул деген легенда Сустандагы билесиздер, жаңылык бул дүйнө чемпионатынын финалы Алатуу аянтында болот. Ошол жакта сонун фестиваль болот. Фриман, Лукманапо, Бегиш, Авток, Ния деген тааныйсыңарбы? Ния деген ырчыбыз. Бекборбиевди точно тааныйсыңар. Конечно. Бекборбиев дагы аякта ошол шоу программада болот. Ошондуктан легенда фанфестке баарыңыздарды чакырабыз. Жана биздин көрүүлөрдү көрүп койгула, лайк, комментарий калтырыңыздар. Бизге жардам да керек, анткени сиз бар, биз бар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биз болсо барып эмне кыла алалы.